Под кистью Шираева киргизские мифы и легенды обретают величие подлинного искусства. Тем он и близок к душе моей. Недавно я был свидетелем. Мен жақында Шығаевтың екі көргөзмөсүнө күбө болдум. Биринчиси Германияның Витлих шаарында. Люксембургтан Көлінге баратканда сөзсүз Витлих шаары аркылуу өтөбүз. Өтө кооз шаар. И вот недавно, значит, в Антверпене уже была выставка. Мне кажется, что и в том, и в другом презентация, значит, картин для европейских. Кийинкиси Мильтенбергтеги көргөзмөлөрүнүн ачылышына катышып калдым. Эки көргөзмөсүн тең европалык баалоочулар жакшы кабыл алышты. Чет өлкөлүктөр дагы Шыгаевдин өзгөчөлүгүн сезишти. Своих и поэтических, и философских, и прежде всего, вот, как я уже упоминал, анын сүрөттөрүнүн баалуулугу ички жан дүйнөсүнө байланыштуу. Миф жана легендалар, философиялык, поэтикалык, көбүнчө элтик оозеки чыгармаларында. Себеби бул киши менен мен көп иштешип калдык. Бул элчи болуп турганда менин ушу чет өлкөдөгү көргөзмөлөрүмдү көбүн ачып берди элчи катары. Анан бир чет атамдай болуп калды. Өзү да акыл насаатын айтып, мына ушу өнөрканада да көп келип чай ичип отуруп, бекеринен бул Чыңгыз Төрөкуловдун баласы да Элдар академияны бүткөн жок. Ал академияны бүтүп, мына бүгүнкү күндө сүрөтчү. Ошо Бельгиядагы Король атындагы чоң сүрөт академиясын бүттү. Мына эми азыр атасынын фондусу менен иштеп атат. Ошондуктан биздин бул Чыңгыз Төрөкулович менен ортодо бир аябай чыгармачылык чоң байланыштар көп да. Анан эң негизгиси бул мен ойлойм, Айтматов мына ушу Манас кандай болсо, ошо Манастан кийинки биздин бийик туубуз эч качан өчпөс, оттой болуп жанып турат. Ошондуктан бул картина мен үчүн абдан ыйык. Бул картинаны да ошо биздеги Кыргызстандагы жанагы KICB банк сатып алабыз деген мен сатпай койдум. Себеби бул деген менин өзүмдүн өнөрканымда, үйүмдө же ушу балдарыма менден белек болот деп ойлойм. Кан ошол искусствода кан бир жүгүрүп турат да. Бардык эмеде. Художникте деле, режиссердо деле, жазуучуда деле кандары бир болот, цветтер, түзү окшош да. Ошон үчүн баары бир бири-бирине мындай жаңырык болуп турат, жаңырык, эхо болуп турат да. Айтматов абдан художникке көп мындай орусча айтканда вдохновение же илхом берет. Бул абдан мындай художникке кызык да. Айтматов менен тең иштеш, иллюстрация эмес, бирок тең иштеш аны менен. Мисалы үчүн ал жазган чыгармалардын бирдемеге түрткү болуп, анан сенин чыгармаң башка жакка кетиши мүмкүн, бирок Айтматов менен айкалышып турат да. Анын үстүнө Айтматов менен өзү дагы мен билишимче жакын болуп жүргөн, тааныш болуп жүргөн.
доста болуп жүргөн десе болот, как младший современник, кичүү современник, замандаш катары. Айтматов менен менин биринчи жолугушум 92-93 жылдары перестройкага чейин экен. 90 жылдары Горбачев Айтматовду Люксембург деген шаарга посол кылып, элчи кылып жиберди. Анан мен бир Салиев деген бала менен Германияда, Алманияда выставка ачтык. Анан Чыңгыз Төрөкулович телевизорду койсо, кыргыз балдарды көрсөтүп атат. Анан ай, бул биздин кыргыз балдар го деп анан шопурунан айдоочусунан сурайт, канча километр дейт. Триер деген шаар, Витлих деген шаар 40 километр. Бир жарым сааттык жол. Барабыз дейт. Анан биз көргөзмө ачып алсак эле Чыңгыз Айтматов кирип келди. Биз үчүн ал кудайдай киши да. Кудайда беле таң калдык. Анан Чыңгыз Айтматов кирип келди. Чыңгыз Айтматов келгенде эле тиги коноктор, алманиялыктар а кишиге сөз берди. Баары бизди унутуп калды. Бизди көргөзмө ресми ачып атканды унутуп калып эле Чыңгыз Айтматовго чуркады. Кол койдурабыз. Анан Чыңгыз Айтматов акылдуу киши экен, айтты: "Токтогула, мен бул Юрустамбекке келдим. Ушу көргөзмөнү ачалы. Андан кийин силерге мен кол коюп берем китептерге" деп анан сүйлөдү, сөз сүйлөп, биз жөнүндө мактап сөз сүйлөдү. Выставканын баарын саттык. Ошо Айтматовдун сөзү менен баарын саттык көргөзмөнүн. Байып калдык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары улуттук адабиятыбыз үчүн эле эмес, улуттук искусствобуздун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө дагы өзүнүн зор таасирин тийгизди. Кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун батасын алып, кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан, чыгаан инсандарыбыздын бири кичинесинен сүрөткө кызыгып, ар кандай тоскоолдуктарга чыдап, далай жолду басып өтүп, устаттарынын үмүтүн актаган кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустамбек Шыгаев. Мен биринчи мугалимим болуп, менин өзүмдүн бир тууган агам Ишенбек Шыгаев деген ушу армиядан келип кагазга бир калем сурады, кагазды алып келди. Алып келсем ушу 5-10 мүнөттүн ичинде Владимир Ильичтин профилин тартып койду да, ошондо мен таң калып калдым. Таң калып калып анан байке мага үйрөтчү десем, эми ал мындай эле тартылат, сен сүрөттү көрүп тартып үйрөнгүн деп. Ошондон кийин ошо байкем мага биринчи мугалим болуп калды. Андан кийин ошо ат башта окуп жүргөндө мен биринчи мугалимим ушу училищени бүткөн Сагындык Бейше деген бар. Азыр ал киши тирүү, мына 80ге чыгып калды. Ошол кишинин кол алдында мен мектепте баягы акварель деген эмне, боек деген эмне, кантип аралаштырыш керек ошолорду үйрөнүп, ошол кишинин аркасы менен менин эмгектерим Жаш Ленчи деген бир журнал чыкчу да, ошо журналга чыгып, ошол кезде мен 303 сом 75 тиын алчумун да. Чоң акча болчу. Мисалы ошондо апам мага барып тиги 1 сом берип койчу, 1 сомго мен досторума кашаң, мант алып берчүмүн да, чоң акча болчу. Майда тыйын 5 тыйындан. Бул берешин баланын маңдайына сүрөтчүлүктү жазып турса да, авир тапса баласы атасына бак конот дегендей, атасы анын өзүнүн кесибин улантышын каалады. Мен ушу Фрунзе деген шаарда төрөлгөм, азыркы Бишкек. Себеби менин атам ошо университеттин юрфагын бүткөн. Анан ошо мен төрөлгөндө 57-жылы ошо апрель айында диплом защита кылган. Ошо дипломдун алдында мен төрөлүп, менин атымды Юрустамбек койгон. Юрист болсун дегенде адвокат, судья, сот болсун деп. Ата көңүлү тынчыбады. Жок дегенде бир баласы юрист болсу деп ак эткенден так этип турган. Отец хотел, чтобы он был юристом. Атам агамды юрист болсун деп тиледи. Достору дагы Юрустамбекти атына жараша юрист болот деп ойлошкон. Юрустамбек от слова юрист. Бирок ал сүрөтчүлүккө Пошел кетти. художники. Атам буга капа болбоду. Адам эмнени кааласа, ошол жолу менен кеткени оң деди. Быть художником после. Атамдын кийинки үмүтү мен болдум го деп ойлодум. Я тоже Бирок пошел мен да стройку, башка я жолду тандадым. строитель сам. Ал курулуш тармагы эле Больше 30 жылдан ашуун ушул кесипти аркалап келем. Уулдарынан юрист чыкпаса дагы улуу кызы юрист болду. Ал эми Юрустамбек Шыгаев мектепти бүткөндөн кийин 1978-жылы Санкт-Петербургдагы Репин атындагы Көркөм сүрөт академиясына тапшырып, 1984-жылы ийгиликтүү аяктаган.
студент чагынан баштап эл аралык чоң сүрөт көргөзмөлөрүнө катыша баштады. Дүйнө кыдырып көргөзмөлөргө катышып жүрүп, кайра үйүнө кайтканда куру колго айтпай сөзсүз тарыхты чагылдырган буюмдардан ала келип өнөрканасына коет. Керамика, жез, темир, кийиз, териден жасалган буюмдар Юрустамбектин өнөрканасын чакан музейге айландырган. Тажикстандан келген кумура, 10 килограммдан ашык телефон, ал эми гандболдун камерасы балыкка айланып, бул музейде экинчи өмүрүн улантып жатат. Мына ошол үтүктөр Россиядагы илгерки императордун убагында үтүктөр, анда ток жок кезинде ушундай очокту салып коюп, жана көмүрдүн кызыл эмесин салып коюп кийимдерди үтүктөчү да. Мен болсо буларды үйгө бир экөөнү үйгө коюп койдум. Конфетин сагылып койдум да, бояка конфеттерди салам. Анан мындай жабылып турат, келген кишинин баары столдун үстүндө турса жүрөктөр түшөт, анан кызыгып бул эмне депчи. Кадимки эле конфетин солдат менен бронзалар. Ошондуктан мен ойлойм, ал нерсенин баары бул сүрөтчү үчүн ар дайым бир ой жүгүртүүчү нерсе да. Бир нерсең идеяң келбей калганда ушуларды карасаң, ушулардын тарыхына бир ой жүгүртсөң, ошолор сага бир жакшынакай бир ойлорду алып келет да. Ошондуктан бул сүрөтчү үчүн абдан керектүү нерселер да. Кээде келинчегим тамашалап калат, ай сен эмне Плюшкинге окшоп складтын үйдүн баарын склад кылып таштадың өнөрканаң деп. Бирок бул мен үчүн чоң табылга, мен үчүн чоң бир философиялык бир терең тамырында бир ачылгыс сырлар жаткан буюмдар да. Юрустамбек менен мен 70-жылдары тааныштым. Мен Москвада окуп жүргөндө, Москвадагы Суриков атындагы институтта окуп жүргөндө, ал Москвадагы Академия художеств Репин атындагы институтта окуп жүрдү. Анан кыргыздар, Москвада художник окуп жүргөн кыргыздар, Питерде окуп жүргөн кыргыздар бири-бирине барып, бири-бирине таанышыбыз, биз бир эмеде өскөнбүз да. Анан ошондо тааныштым. Ал графика факультетин бүткөн. Бирок ал абдан мындай көп тармактуу художник. Анан аябай мындай кызыккан, бирдеме чыгармачылыкка кызыккан, энергиясы көп жигит көрүнгөн да мага. Шыгаев дүйнө кыдырып 40тан ашык персоналдуу көргөзмөлөрүн өткөздү. Ал эми 150ден ашык эл аралык көргөзмөлөргө катышкан. 1200 экземпляр платиналык альбом чыгарып, алардын 500 экземплярын Кыргыз Республикасынын президенти Кыргызстанга келген жогорку деңгээлдеги конокторго жана башка президенттерге жеке өзү берек кылат. Я помню, была выставка в Москве, всесоюзная выставка была. Весь Советский Союз выставился. Мен Москвадагы көргөзмөнү жакшы эстейм. Анда бүт союздук мамлекеттер катышкан эле. Мен көргөзмөдөгү баардык сүрөттөрдү көрүп чыктым. Ошондо Юрустамбектин Африкалык мамлекеттерге барганда тарткан гравюрасы коюлду. Ошону Советтер Союзундагы эң чоң Третьяков галереясы сатып алды. Мен өтө кубанып барып Юрустамбекти куттуктадым. Себеби ал галереяга сүрөт коюу өтө кыйын эле. Баарыбыз сүйүндүк. Биздин теңтуштардан эң биринчи Юрустамбектин сүрөтү кабыл алынды. Кийинчерээк биз да бирден кошула баштадык. Я обрадовался, пришел, я его поздравил. Вот я тогда помню. Эл үмүтүн эр актайт, эр атагын эл сактайт деп бекерден айтылбаган. Шыгаевдин алган сыйлыктарын эсептесек сан жетпейт. 2014-жылы Москвада болгон шериктеш мамлекеттердин жылдызы наамы, 2013-жылы Москвада Россиялык көркөм өнөр академиясынын мүчөсү, 2012-жылы Пекинде эл аралык ШОС саммитине арналган көргөзмөсүнүн жогорку чыгарма наамынын лауреаты жана көптөгөн мамлекеттик университеттерде профессор. Айта берсек өтө көп. Эл сыймыктануучу сыйлыктарга ээ болду. Андан кийин ушу маданиятка эмгек сиңирген деген ишмер биринчи биздин президент Аскар Акаевдин колунан чоң сыйлык алдым. Андан кийин ушу 98-жылы ушу Бангладеште өткөн бүткүл дүйнөлүк чоң көргөзмөдө алтын медаль алдым.
2 жылдан кийин Лос Анджелесте гран-при алдым. Гран-при алып, ошо менин эмгектерим жана 2-чи кабаттагы иштерди жазадым 96-жылы. Ошо 96-жылы чоң бир байга алдым, ошо Лос Анджелестен гран-при алдым. Андан кийин ушу мен келгенден кийин гран-при алып келгенден кийин биздин мамлекет, биздин ушу өкмөт мага ушу сүрөт тармагында искусство боюнча эң жогорку сыйлык Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты беришти мага. бир 1992 жылы Гапарайтиев атындагы Улуттук көркөм музейинде Юрустамбек Шыгаевдин 100 сүрөтүнүн көргөзмөсү болду. Андан кийин Америка Кошмо Штаттарынын 7 штатында, Капитолия жана Вашингтон, Америка Кошмо Штаттарынын Конгресс имаратында көргөзмөлөрү болуп өттү. Ал эми 1993 жылы Германиянын Витлих шаарында, Москвадагы Арт Миф, Ташкенттеги Азия Арт, экинчи эл аралык сүрөт көргөзмөлөрүнө катышкан. Мындан тышкары Бельгияда, Австрия, Индия жана башка көптөгөн мамлекеттерде көргөзмөлөрү болгон. Жерде өз жерине кайтып келип, Кыргызстанга кайтып келип, көргөзмөлөргө катыша баштады. Башка аксакалдардын айтуусу боюнча биринчи иштери эле абдан таланттуу чыкты. Өзү графикадан биринчи менин эсимде бар. Графикадан бир топ серия листтерди койгон болчу. Мага дагы ушундай биринчи иштер мага жагып калды да, өзүнүн таланты менен дегендей. Эми сүрөтчү деген мындай да, сүрөтчү бир оңура тура бербейт. Убакыт өтөт, чыгармачылык өзгөрөт. Анан кийин масло менен май боек деп коебуз, ошо менен жаза баштады. Анан кийин декоративный иштерди жасай баштады дегенде, өзүнүн мындай диапазонун, мындайча айтканда, чоңоюп, кеңейип, кандайдыр эл алдына көрүнө баштады. 2001 жылы чек арасыз искусство аталыштагы жаңы коллекциясы Бишкекте Юрустамбек Шыгаев жана Виктор Сырневдин Мильтенбергте жана Маркбургте көргөзмөлөрү Австриянын Вена шаарындагы эл аралык борбордук Азия искусствосы көргөзмөсүнө катышты. Андан сырткары Молдова, Бухарест, Румыния мамлекеттеринде жана 2014 жылы Шанхайдагы эл аралык Азия гармониясы көргөзмөсүнө жана башка жүздөгөн эл аралык көргөзмөлөрү болгон. Что интересно вот в его работах, мне вот это всегда привлекало, то, что он лаконичный. Вот. Мени бул кишинин логикасы таң калтырат. Анын декорация катары тартылган сүрөттөрдөн өзүнүн жашоосу, дүйнөсү байкалат. Жана анын сүрөттөрүндө боектордун графикаларынын тең салмактуулугу, түстөрүнүн колдонулушу дагы өзгөчө. Сказать, не открыто декоративный, а его мир похожий там на какую-то лаконичность. И в этих работах ощущается равновесие, цветовое равновесие. Кейде туруп ойлоном. Бул идеялар кайдан келди? Менимче ички дүйнөсү анын дүйнөгө болгон көз карашы менен жуурулуп, сүрөтчү менен кошо жашайт. Аны ал сарамжалдуулук менен четинен пайдаланганга дагы чебер. Думаешь, откуда это взялось, откуда это вот в этом. И цвет смелый, контрастный цвет. Вот в этом, мне кажется, важно для художника. Он не ищет, оно само, видимо, у него внутри есть. Он просто будет это все, находит внутреннее желание, он умеет найти общий язык, поэтому это все ложится вот на его композицию. Юрустамбек Шыгаев туурасында көптөгөн телевизиондук фильмдер тартылган. Юрустамбек жана Ханыша, Жараланган жүрөк, Убакыт ийизи, Манастамга сыяктуу тасмалар кыргыз жана чет өлкөлүк телеканалдардан көрсөтүлгөн. Биз Юрустамбек Шыгаевдин өнөр-канасына барганда Түркиянын Аваз каналынан келген коноктор бар экен. Алар дагы Шыгаевдин талантын, чыгармачылыгын баалап, фильм тартканы келишкендигин айтышты. Проекты Юрустамбек Шыгаева, Манас, Чыңгыз Айтматов. Юрустамбек Шыгаев мырзанын Манас жана Чыңгыз Айтматов туурасындагы жана көптөгөн көргөзмөлөрүн билем.
ал жөнүндө көп окудум. решили, что Кийин ушундай таланттуу адам туурасында башкалар дагы билсин деп фильм тартууга кириштим. Кыргыз элинин байыркы ата мурасынын эң туу чокусу улуу Манас эпосу. Чынын деле бул эпос өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нече кылымдардын оор окуяларын тулкуна сиңирип, ошондогу ойрондуу окуялар, кайгы муң, ошондогу айкүл акыл, ошондогу сар сана, жамандык менен жакшылыкты чагылдырып, 1996 жылы Шыгаев Манас тамга аталыштагы көргөзмөсүн Гапар Айтиев атындагы Көркөм өнөр музейинде өткөздү. Мен Манасты окуп жүргөндө дипломдук ишке Манасты жазайын дедим. Ошондо менин агайым еврей айтты, Ветрогорский Владимир Александрович. Сен бул Манасқа азыр даяр эмессиң деди. Сен жашсың. Сен дагы Кыргызстанга барып, бир аз иштеп, талыкшып, чоң художник болгондо Манаска кайрыл. Манас оңой эмес деди да. Мен ошого ыраазымын. Анан кийин келгенден кийин, бир бүтүп келгенден кийин 5-6 жылдан кийин ушу Манасты кайра окуп чыгып, анан 97 жылы мен чоң проект Манас деген проект жазадым. Мен спонсорум швейцариялыктар болду. Ошолор акчасын каржылап берди. И 40 сүрөт тарттым Манаска. Эмне үчүн 40? 40 деген бул кыргыз үчүн абдан ыйык санда. 40 сан деген это 40 чоро, 40 кыз, 40 кыз. Анан адам өлгөндө, кыргыздар өлгөндө 40 күндөн кийин бата кылат, Куран окутат. 40 деп коет адам. Ошон үчүн 40 сүрөт жазадым. Мен окуп чыктым. Ушу улуу Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча ушу Манасты оригиналда кыргызча окудум. Кээ бир сөздөрдү кыргызча мен кыргыз болуп түшүнбөдүм. Тарыхчылар менен кайра орусчадан кыргызчага которттум. Анан ошондан байыркы сөздөр бар, абдан оор түшүнбөйсүң да. 22 жашында Риммага үйлөнгөн. Улуу баласынын атын Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы каармандардын атынан Данияр деп коюшкан. Ал кезде Ерустамбек студент, окууга дагы жумушка дагы жетишип, кээде чарчаганынан сүрөт тартып жатып уктап калса, агайлары аны ойготуп, сенин үй бүлөң бар, үйүңө баргын дешчү экен. Учурда 2 уулдун, 1 кыздын атасы. Улуу баласы Данияр ата жолун жолдоп, Санкт-Петербургдагы Репин атындагы Көркөм сүрөт академиясында окуп жатат. Сен балам өзүң туура кесипти тандадың дедим да. Бул абдан жакшы деди. Сен мени жолдоп юрист болсаң, азыр бир жерде отурмаксың. Атак дүйнө жүзүн баарын кыдырдым да. Австралиядан башка бүт баарына барып келдим мамлекеттерге. Японияга 2-3 жолу бардым, Францияга, Бельгияга, Туркияга, башка шаарларга бардым. Ошондуктан мен ушул өзүмдүн кесиби менен абдан сыймыктанам да. Мен абдан бактылуумун, себеби мен ата-энем мага туура түшүнүп, мен кесип тандоого, туура кесипти тандаганыма жардам бергенине мен 1000 мертебе рахмат айтам ата-энеме. Мен атама, апама, мен жана улуу агама, биринчи менин мугалимиме, ошолорго мен ыраазычылыкты айтам, себеби аларсыз мен бүгүнкү күндө ушундай Ерустамбек Шыгаев боло алмак эмесмин. Учурда Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук музейдин жетекчиси, Көркөм өнөр искусствосунун профессору, эл аралык искусство жана маданият академиясынын академиги, Пекин жана Нанкин шаарларындагы сүрөт институтунун профессору, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Ерустамбек Шыгаев.